Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын жыйынында Бишкек эркин экономикалык аймагынын дарегине ачуу сындар айтылды. Депутат Канат Исаевдин айтымында мамлекетке ири акча түшпөй калган. 300 гектар жер бар аймак жыл ичинде тапкан кирешесинен салык катары казынага 6 миллион сом да төлөгөн эмес. Депутаттын мындай дооматы жүйөлүү. Өз кезегинде Нарын эркин экономикалык аймагынын башкы директорунун орун басары болуп иштеп, тармактын айки чүкүсүн жакшы билген Кубанычбек Исабеков бул мекемеден миллиардтаган каражат жүгүртүлөөрүн айтат. Эркин экономика аймагында миллиардтаган сомдорду оборот болот. Чыгарган продукциясы экспортко кетиш керек. Сырт жакачы, эгер ички жакка келсе, анда налогтору төлөнүш керек. Бирок бул жерде контрабанда, коррупция деген бар. Ошол 3%-ын төлөбөй, анан бул өкмөт башчыга таянып алып туруп, азыркы мен карап көрдүм бул закондуулук жагынчы. Төлөбөй туруп, мисалы, аны деген 2%-га да түшүрүшкөн. Андан аз келгенсип туруп, жердешчилигин, туугандыгын пайдаланып келип туруп, 0,2-ге, 100-2. Даже 0,2 эмес, 0,2-ге салыкка түшүрүп коюшкан экен. Арткы число мененчи. Анан бул деген кылмышкерлик. Мисалы, бүгүнкү күндө бюджет толбой, момундай коронавирус болуп турса, ошол жетекчилер деле экокуй. Кандай болот? Эми элге кичине салык төлөйлү дешпейби? Ал аз келгенсип, кызматкерлердин саны ыксыз көбөйгөн. Ал кызматкерлердин арасында жетекчилердин туугандары да бар экени айтылды. Депутаттын мындай сөзү Бишкек эркин экономикалык аймактын жетекчиси Дүйшөн Исраиловду чычалатты. Ал депутаттын өзүнүн деле жакындары бийик кызмат адамы экенин эсине салды. Азыр айтып атасыз, мен тууганым, бирок ал деген чоң эле кызматта эмес, снабжение иштеп атасыз да. Эми бүгүндө Кыргызстанда ошо снабженистин баары ошонун баары чечип атпайбы, ошол айтып атканыбыз. Сиздин бир туугандарыңызды биз деле санаган жокпуз да эми. Эми алар менин кол астында иштебейт, мен бир туугандарым. Мен тиги служба эмес. Имею право. Хорошо, бүгүн барып өлт этебиз, эмне болот? Канат Исаевдин бир тууган агасы генерал Талант Исаев экенин көпчүлүк жакшы билет. Талант Исаев ички иштер органдарында 1990 жылдан бери иштеп келет. 1997-2004 жылдары ички иштер министрлигинин милиция полкунун командиринин орун басары, штаб жетекчиси болгон. 2004 жылы ИИМдин мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматы департаментинин башчысынын орун басары болуп дайындалган. 2005-2007 жылдары ошол эле департаменттин милиция полкун жетектеген. 2008 жылдары ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук башкармалыгынын начальниги болгон. 2009-2011 жылдары Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары. 2011-2012 жылдары Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички иштер башкармалыгынын башчысы. 2012-2014 жылдары ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын башчысы. Жол кайгул кызматынын башчысы. 2014-2017 жылдары Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматы башкы башкармалыгынын башчысы болуп турган. Канат Исаевдин камакка алынышына байланыштуу өз ыктыяры менен отставкага кеткен. Кийин кайрадан мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматы башкы башкармалыгынын башчысы болуп келген. 2019 жылы Талант Исаевге карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козголуп, сотко чейинки териштирүүгө берилген. Бизде депутаттардын көпчүлүктөрүнүн кызматкерлери бир туугандары азыр кызматтарда иштейт. Ошол эле өкмөттү бекитип атканда тууган уруктарын, жердештерин, классташтарын баары түртөт. Ошон үчүн өкмөт эчтеке дей албайт. А өкмөттү күнөөлөгөн жогорку кеңеш өзү күнөөлүү. Карап көрсөңөр, өзүнүн ошол штабында иштеген жекеле туугандары эмес. Ошо шайланып келгенге классташтарын, жердештерин баары түрткөн болушунчачы. Аткаруу бийлигинде эми кечирип коюңуздар, жогорку кеңеште дагы билими жок депутаттар болуп атпайбы? Эки сөз жазып бергенде окуй албай. Ошого жараша өкмөт болуп атат. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков бул жагынан тескери үлгү көрсөтүп жатса, башкалары эмне болуптур?
Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун бир туугандары. Сабырбек Жумабеков Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору. Алмазбек Жумабеков Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы, полковник. Замирбек Жумабеков Талас облусунун Бакай Ата районунун прокурору. Эстебек Жумабеков Чүй облусунун Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы. Жээнтери Салморбек Жумабеков Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын башкармалыгынын башчысы. Алмаз Савыр Ак үйдө иштейт. Буга чейин Катардагы депутат кезинде Дастан Жумабековдун жардамчысы болгон. Кыргызстанда жогорку кызматтарда тууган уруктары иштебеген аткаминерлер жокко эсе. Былтыр ушул маалда өкмөт башчынын бачасы Иманкадыр Рысалиев ачык өкмөт эл аралык уюмунун катчылыгын жетектери, ал эми анын уулу Эрназар Иманкадыр уулу Кыргыз Телеком ишканасынын алдындагы КТ Мобайл ишканасынын жетекчисинин орун басары экени белгилүү болуп чоң чыр чыккан. Ошондон кийин Экөтөң Абылгазиевдин сунушу менен кызматынан кеткен премьер-министрдин бир тууганы Азиз Абылгазиев дары-дармек менен камсыздоо департаментинин баңгизатын мыйзамдуу жүргүзүү башкармалыгын жетектерин депутаттардын бири айтып чыккан. Кимисиники жок деп айтарыз, мисалычы. Премьер-министр дагы тиги бажасын алып келди, тиги дебеди беле. Эсиңиздердеби? Жумушка коюп тиги болупту. Бизде өкүл балдарында кыртабыштар иштеп атпайбы? Өкүл балдарындагычы. Ошол аэропортко эле Манас аэропортуна ошо Сез Бишкек жайгашкан жерде 2 күндө 3 жетекчи шайланган. Ал кимдердин туугандары элечи? Азыр баардыгы бар болуп атпайбы? Жеке эле жогорку кеңеште эмес, губернатор болуп калса, аким болуп калса да кыртынан сүйрөйт ошондойдучу. Министрликтерди карап көрүңүз. Ар бир министрликтерде тууган уруктары бар. Депутат бир былыгын айтса, чиновник андай күнөө сенде деле бар деп атырылганы ошондон. Башканын кемчилигин чукуйун десе, өзүнүкү ор коюп чыгып калат. Баарысынын арты таза эмес болгондуктан, сен мага тийбе, мен сага тийбейм принцибине өтүп алышкан. Өлкө жетекчилигине эч булганбаган таза адамдар келмейинче, мындай кемчиликтер жоюларына ишенүү кыйын. Мээрим Ташыбекова, Роза Акматжан кызы, Жумалык.